Sizler менен Оторбай Жеңишбек Шерматович атайын жолугушууга келип отурат. Урматтуу Жапалак айыл аймактын тургундары, мен мына шаар менен бүгүн иштегеним 17-18 күн болуп калды. Мына шаарды түрүп кыдырып, шаардын баарын айланып көрүп, биздин иш күнүбүз эртең менен саат 5-тен башталат. Ошо бойдон саат кечинде 11:30-12 бар. Жумуш абдан көп, шаарыбыз бир аз каралбай калыптыр. Кудай таалам насип кылса шаарындагы эмени бир аз иретке келтирип койдум. Бак боюнча, тазалыгы боюнча, абдан жана кызыл сызыкка чыгып кеткен боюнча абдан маселелер көп четинен чечип жатабыз. Андан башка урматтуу туугандар, мына биздин шаардык бюджетке республиканын бюджеттен 2 миллиард сом акча бөлүндү. Ал деген ошо шаардын ичиндеги киши жолдорду оңдоо боюнча биринчи мынабы Мамырова көчөсү, Калинина көчөсү, Көкүмүй маселен автоунаа кеткен көчө, анан ар жагында Тимирязева деген көчө бар. Андагы Кудай кааласа наркы Осмоновдон тетеги Гүлбарга чейин, нар жагы Калинина көчөгө чейин аяктоңдойбуз. Бул сен территория боюнча. Мен билем башка багытта абдан көйгөй экен. Бул жерде эми жол, тротуар, суу, мектеп, садик. Эми урматтуу туугандар, бул жерде маселелерди мурдатан баштап чечиш керек болчу. Мындай чогулуп калыптыр. Кудай кааласа муну баарын чечебиз. Мына Кудай кааласа Жакан Карман сүйлөйм, мен канча иштейм билбейм. Бирок силердин оруңарды колуңардан жеңиңе жерден алып, мен иштеп берем. Маселеңерди айткыларды жеринен барып көрөбүз. Колунан келишинче силерге бирдикте ошо маселени чечкенге аракет кылабыз. Урматтуу бир туугандар, мен үчүн эми сүйлөсөм да сөз көп, көйгөйүңөрдү мен угайын деп келдим. Кудай кааласа мынакей бир аз 6-7 ай убакыт бериңиздер. Мына шаарды өзгөрүүлөрдү жасап, шаардыктар үчүн, ош эл үчүн иштебешке аракет кылабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Андагы сөзү Оштар кеңеш төрагасы Мейес Болот Талайбек чыгырат. Жапалак эли, жана өзүңүз айткандай, датка чыгарган эл, кыз сыйлаган эл, саясатты кармаган эл, элди бактап ала турган, сактап ала турган эл ушул Жапалактын эли болот. Жапалак элине бата алсак, шаарда, мамлекетте өзүнүн алып чыга турган эл ушул Жапалак эли болот. Шаарда көрүп атабыздар. Көпчүлүк объекттер кызыл сызыктан чыгып, басылып калган экен. Тротуарлар жабылып калган экен. Ирригациябыз жок. Ирригация деп сүйлөп өткөнбүз, ирригациябыз жок экен шаарда. Ушундай маселе шаарга толуп калды. Бүгүн ошолор секин ачылып атат. Ачылып атканда эми анча-мынча сөздөр болот экен. Чыгып кетип атат, антып кетип атат, бузуп кетип атат деген нерсе. Бул бузулбай атат, оңдолуп атат. Ошого тууган урукка, дос жарга, бала чакага туура түшүндүрүп айтып туруңуздар аксакалдар. Силердин сөзүңүздөр өтүмдүү болот. Бардыгыңыздарга ийгилик, колдоп коштоп туруңуздар. Рахмат. Айыл өкмөт 1 грамм элдин үнүн уккан жок. Үнүн уккан болсо гана мына айыл өкмөт чыгып айтсын. Айыл өкмөттүн үстүнөн прокуратурага арыздан жазган мен эмне Жапалактан келип, сиздин айылдагы аткан нерселерди барып чечпеңиз, сизге сураныш деп келдик. Келсек кат жаздыла деди. Кат жаздык. Кат жазсак 2 ай бизге соска салды. Ана мына орам архитектор бошоп айтат. Архитектор бирөөнүн үйүнүн документин кылган 50 миң сомдон алып барып атат. Бошойт. Неге элдин көйгөйү үчүн барбайт? Алып бара алмай койду. Жапалактын бир маселесин чечкен болсо айтсын. Умес тарабынан берилип ошо план коюлуп өзүнүн немеси лицензиясы аркылуу ошол боюнча болуптур. Бизден эч кандай жер бере албайт. Отуруп туруп мен аны айтып коеюн. Экинчи баягы сен айткан айылдын ичиндеги жолдор боюнча айылдын арызы келип түштү. Ол боюнча архитектурага биз катты жолдодук. Кыш мезгилиндеги тротуар курушуп коюшун, үйдү жылдырышын өзүң дагы билесиң. Кыш мезгилинде үйдүн ээсин жылдырыш кыйын. Бул жаз келсе кичине күн ысса жылдыра алып деп айтып атат го. Ал жерде үй жок, ал жерде забор. 2 ай. Эми забор болсо бирөөнүн заборунда, эгерде сенин заборуң болгондо көрөсүң жылдырганын. Урматтуу бир туугандар, эми иште анча-мунча кемчилик болот. Эми бул силердин өзүңөрдүн колуңар.
Jaman desek, jakşın ele jaman kılabız. Oşan üçün urmatlı bir doğanlar özüңөрдүн kulluңarda kişine bir kolda kuvatlap, jaman jaşırıp, jakşın çıkarıp degендей, bu kişi jaman da olsa kol çappay. Anca kemçilikleri işte bulun. Bu kişinin ançıda palamoçusu, astronot deyiminin meniden biz jaktan çeçiledi. Hazır bolğon köygöңөр maga ayttılar, men kolumdan kesinçe hareket kılıp çeçe kalgan meselelerdi, sizler aytsaňızдар, bu ýaka жеринен çeşik hareket kılam. Бүгүнкү маселелер бүгүнкү күндө таза суу, газ, канализация ушул маселелер кетет. Андан сырткары биздин Арек айында номер 35 орто Жора Атабай орто мектеби бар. Бүгүнкү күндө 1 класстан 4 класска чейин ысык тамак берилбей келет. 35 Жора Атабай орто мектеби. Biz ВПП ООН менен сүйлөштүк, Женишбек Шермаматович. ВПП ООН биздин запросубузду кабыл алышты быйылкы жылы. Ремонтту биз жасап беребиз, ашкана курабыз, анан канализация жок, септик курмак болдук. Немесин оборудованиясын полный ВПП ООН алып берет, ызыктар менен каршылашат быйылкы жылы. Abcalov köçü var. Başka plan boyunca yolun gengliği 16 metre. Oşa yerde hazır 8 metre. Mektep var, balabakça var. Baldardan ertemele yürüyüşü var gelgende başına zor koydu. Sekin öder. Oşol ayılda en negizgi bir köçöbüz var, Jolun Mahmut köçösü. Oşo köçödü asfaltı bolgon 1-2 yıl burada. Trotuar bolgon emes. Mektep okuşular, desatqa bargandar awayla kıynanat. Oşol yerge trotuar. Ошол жакта биздин жолубузду асфальт кылабыз деп канча жылдан бери асфальт болбойт. Ошону карап берсеңиз. Асфальттын кереги жок. Биз ошол жерге тебендин салып берүүнү суранабыз. Жол маселеси эң көйгөйлүү маселе болуп атат. 90% ушул жол маселеси болуп атат. Биз эми чекеден баштап мындай аткарып келип атабыз. Бул жол маселеси өзүңүздөр билесиздер, чоң расход кетет. Эми бул четтен жасап атабыз. Кудай буюрса аткарылат деп ойлойм. Мына берилген суроолор боюнча титулдук иш планыбызга биз сунуштайбыз. Ошол титулдук иш планга кирсе, Кудай кааласа жолдорубуздардын баарын ташыга аракет кылабыз. Bizim ayında balabakçanın ordu var, dokumenti bütkön. Salınmay turar. Bıldırgı жылы abişet etkili bolmaya kaldık. Azizde bir jaka bölünüp kettik çağız. Oşol yerin dokumenti şu vakit dokumenti bütpeydi. Sebebi oşol yerde aylık hükümetin zamı sotabekte girgizdirip koyup durdu. Райондук мамакалык өздөштүргөн үчүн эми ошол маалда комиссия барып көрдү. Прокуратурадан, СМКдан, шаардагы архитектурадан бардыгын келип бардыгын текшерип чыкканбыз. Бир эле уруксат берген, экинчисине уруксат берген эмес да кийин аны куруп коюптур да легализация чейин. Ону өзүңүз жакшы билесиз, район мамакалык ака. Анан талашканы азыркы айлыктын замы эмес, мурда кеткен азыр Озгул айылында айлык болушу бизден кеткен алар. Теке маселеси боюнча теке айылдагы район аксакал айтып аткан маселе боюнча азыр мына биз комиссиясында каралып атат. Бул ошол комиссия чечет бул маселени. Соцобъектиге үй салалы деген маселе ошол комиссияда каралып атат. Ошол комиссияда кандай чечим алса комиссия ошол менен. Кызыл китеби менен жер сатып алып 2011-жылдан бери жашап келем. 2022-жылдан баштап архитектураны коррупцияга малынып калган Бекназар аттуу баз жегити биздин каттаган 8 метр жолубузду кал саттуу жаранга чегине кошуп сызып берип коюп, азыркы күндө биз көчөбүз жок. Пожарный машина кире албайт. Эжеке суроо берди, архитектурадан иш кагаздары берилген эмес, анткени ал жер промзонага карайт, генпланы жок ал жердин. Анан бул эже өзү прокуратурага 2 жолу кайрылган дагы. Прокуратура менен да келип ордуна келип караганбыз, текшергенбиз бул жерде. Мындай далилиңиз болсо тап коюңуз. Анан далилиңиз жок болсо, мындай ошон үчүн сиздерге документ жасап бере албайбыз ал жергечи. Ол жерге генпланда каралсын, турак жайга десе жасап беребиз. Турак жайга каралбаса, ол жер илгерки ПМКнын территориясы болот. Айылда ФАП аябай эскирип калган. Эскирип ураганы турат. Ал аз келгенсип ошол ФАПтын 6 сотук жерин кошуна магазинди сатып алган ошо местный жаран 6 сотукту дагы өзүнө жаздырып алыптыр. Üçüncü mesele mı? Pitiletkeden FAP'da meri tarafından ilgili o жерге ошол конкурс болуп токтом чыккан. Ошо токтомдун негизинде
башкы планга ошол жерде мектептин территориясы бар болчу, сол объектиден ол жерге фап каралган эмес, анткени ол жерде фап бар, эскиден фап бар. Мектептин территориясына өзгөртүүлөр киргизип, көп кабаттуу үйлөрдүн ген планына өзгөртүү киргизилген. Ошондон бир ген план ошо жеке менчикке конкурс аркылуу 2013-жылы кеткен экен. Ошол боюнча документтери бар болду. Документтер берсеңиз. Озгурдун башына чейин тротуар маселеси өтө оор. Биздин эл биринчиден таза сууга муктажбыз. Ошол жерде водозабор. Озгур айылына жеткирүүчү бет сатуу жок, деп караштырып берсеңиз. Озгур менен Төлөкөндө байланыштырган Динапар жайынын жанындагы ошо көпүрө бар, ошону сел алып кеткен. Ошол көпүрө оюлган бирок эки жагы эме болгон бүтпөй калды да, өтө коопсуз азыр. Адамдар өтүп атат, балдар өтүп атат. Мындайчы? Эми ушул суу түтүктөрүн киргизип бербесеңер эми жаңы конуш ал жерде тегине жашоого мүмкүнчүлүк суусуз жок экен да. Мен бир жолу жооп берип коеюн, жанагы курулуш башкармаларына тиешелүү сос объектилер тазасы боюнча. Сос объекти боюнча республикалык бюджеттин титулу биринчи этабы бекитти. Урматтуу мэр Жеңишбек Шерматов өз бекитип берди. Ушул аймакка тиешелүү Жолон Мамутов мектеби, Төлөйкөн айылындагы жана күйүп кеткен мектеп, Төлөйкөн айылына маданият үйүн проектин жасоо боюнча титул бекитип берди. Биз ал боюнча жумуш баштадык. Ал эми Текедеги бала бакча боюнча туура проекция жасалып экспертиза өткөн. Азыр жергиликтүү бюджеттин титулу каралып жатат. Ошого да сунуштап көрөбүз. Болбосо бул дагы республикалык бюджеттин титулуна экинчи этап менен сунуштайбыз. Муну дагы Текенин ошо бала бакчасын ушул жылы титулга киргизебиз деген пландар бар. Арек мектебиндеги спорт зал менен ашкара чындыгында ал жерде жок. Аны дагы биз проектти жасап койгонбуз, экспертиза өткөн, аны дагы ушу бюджетке сунуштап көрөйлү. Ал эми тазасы боюнча өзүңүздөр билесиздер, Актилек айылынан баштап Орки айылына чейин 7,5 километр таза суу турбанын негизги магистраль бүтүнү тартылган. Орки айылындагы 2 гектар жер, то есть 1 гектар жерди трансформациясы быйыл өткөн жылы бүтүп, азыр проектин жасап бүттүк. Аны дагы республикалык бюджетке мына жай айларына сунуштап, экинчи этап менен акча бөлүнсө жасайбыз. Кийинки маселе Озгур айылында таза суу маселеси боюнча болду. Озгур айылындагы чындыгында Аксакал сүрөбөрдө таза суу көйгөй жаратат. Бул боюнча жалпы 20 чакырымдай ички сетке биз водопроводко проектин жасап койдук. Ошол солнечный дача деп коет жогору жакта. Ошол жакта бүт комплексин бул маселени чечүү үчүн суу кампа куруу боюнча биз проект жасап атабыз. Шаардык муниципалдык менчик башкармалык тарабынан ошол жердин трансформациясын жеткизсе, биз аны дагы суу кампанын жерин бүтүрүп проект даяр болот. Ал эми тиги Төлөйкөн айылынан аркы Озгур айылына өтүүчү көпүрө боюнча өткөн жылы сел алып кеткен. Ошол Төлөйкөндө өзүңүздөрдүн кулунуңуздар мыкты ишкер балдар бар экен. Мэриянын сунушун эске четке какпай, азыр жөө адамдар өтчү. Динапарттан көпүрө жасап берди өзүнүн каражатынан. Бир аз жумушу калыптыр. Азыр КамАЗ менен КамАЗдар акпаран боюна лай болуп кире албай атат. Жер торсуздап келип, нажана засыпка төгүп, адамдар өтө турган жасап берет. Кудай буйрса көрсөңүздөр болот, мына Араван каналын бойлоп азып келип атат. Кудай буйрса келип калса, ошо айылыңыздарга жапалактын 3 жерин таштап өтөбүз. Ал ошо менен Кудай кааласа жапалакка кыйла суу маселеси чечилет. Деу 21-де 17 ишкана бар эле да сайыл мезгилиненчи. Анын азыр 5-өөнү гана өкмөт иштетет, мамлекет. 12-си жеке менчиликке прихватташтырылып кеткен, сатылып кеткен жең ичиненчи. Плевертиев атындагы мектеп биздин өлкөдө турат. Муну союзлуганга көп талашкан. Атын өзгөртөбүз, коебуз. Şu Плевертиевдин эстелигин жаңы мектептин атына өзүбүз койгонбуз. Ошол кичине апартманелер кылып 3-чү атыркенге жардамыңыз тийсин. Анан Сонбек мырзага да баргам мен бир 3 столба жанагы мамчасын электр мамчасын бөлүп берсеңиз, таптаза эл свети жок калды. Сурооңуздарды уктум. Ошонун ичинен мага тиешелүүсү могу жерде бир ата трактор керек деди. Жаныбек Курманалиевич, бул общий имя керек, дайым да. Трактор боюнча урматтуу бир туугандар, өткөндө урматтуу
президентибиз Садан Нуркожоевич, урматтуу генерал Камчыбек Кыдыршаевич ушул Ош шаарына катай техникаларды сатып алуу боюнча 500 миллион акча бөлгөн. Ал биздин шөтө отурат. Ушуга бир трактор кошобуз анда. Бир трактор алып беребиз сиздергечи. Так, анда карьер боюнча можеде бир татлакай бир иним отурду ошол тетиги эмедеги өткөн кечөө жыйында да барып суранды болчу. Жеңишбек Шерматович жанагы Ош Ноокат жолундагы карьер боюнчачы ошолор менен сүйлөштүк эле өткөндө. Алардын көпчүлүгүнүн госактылары бар экен. Анан дагы бир аз суранышты, бир уступка кылып бердик. Алар замен 10 километр жол куруп берели деген болчу да. Ошол 10 километр асфальттын жолундагы ошол карьердин жакы бөлүгүндө жайлашкан көчөлөргө жасап берели. 10 километр асфальтты. Так, можеде бир апа 3 штук мамыча сурадыңыз апа, столба. Сиз апа эртең келет. Эртең жеткирем. Андан кийин Төлөбердиев, Чолпонбай Төлөбердиев атындагы мектептин чатыры дейт. Жаныбек Курманалич, мен ушуну өзүм жанымдан чатырын жаап берем, тинекесин алып берем. Өзүңөр жаап аласыңар. Сиз барып, мага канча тинеке кетет экенин өлчөп бериңиздер. Мен эртең акчасын берем, айыл өкмөтүңөр келип түшүрүп берет. Мен чөптөгүм, мен өзүм жанымдан жаап берем. Урматтуу бир туугандар, азыр мына бардык жетекчилер менен, бардык мына аппарат службалар менен алдыда ишти баштап атабыз. 1 саат 10 мүнөт, 1 саат 20 мүнөт Ош шаарын түрө кыдырып атабыз. Бардыгынчы мен өзүм көзүм менен көрүп чыгайын депчи. Абдан кемчиликтер көп. Ошолордун баарын акырына пайтапна бүгүн жумушту жасап, эртеси күнү сразу к исполнению. Бүгүн жумушту бүгүн басабыз, на следующий день сразу к исполнению. Карап эметпебиз да. Азыр мына Оштун центрин бүтөлүп, сөзсүз мына жапалак айылына келип, баарын айылын түрө кыдырып, ким кызылсыздыкка чыгып кеткен, ким бирөөнүн жерине кирип алган, баарын жеринен көрүп, ошол эмелердин баары кызылсыздыкка чыккандарын артынан кайтарабыз туугандар. Кудай кааласа, Кудайым буйруп, Аллах Таала насип кылса, жакам кармап сүйлөп, канча жерге, канча убакытка бул жерге мага мэрлик кресло буйруктарын Алла билет. Мен болгон күч аракетимди бардык шаардын аймактарында, анан пригороддор баарын түрө кыдырам. Бул мен кийин өзүм үчүн дагы тажрыйба болот. Силерди жеринен көрүп көйгөңөрдү чечем. Бардык эме көйгөй абдан көп. Шаардын бюджети деле мындай анча эле силер айткандай эле мындай суктанардык эмес. Бирок республиканский бюджеттен быйыл Кудай кааласа 2,5 миллиард бөлүп берсе дагы алардан суранабыз. Ушул өтө көйгөйлүү, эл үчүн өтө көйгөйлүү маселелерди чечишке аракет кылабыз. Чоң рахмат.